Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 22 август. Бизде дагы да коноктор бар. Сонун болтат. Негизи азыр эле көчмөндөр тууралуу дагы сүйлөштүк. Азыр дагы алдыда көчмөндөр оюндарына карата этно көргөзмө тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Алдыда бизде бүгүн конокто Чапан KG студиясынын жетекчиси жана дагы дизайнер Жумагүл Сариева эжекебиз. Жана Кусейин Касманбетов агаларыбыз конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биз ушу көчмөндөр оюна даярданып атабыз. Даяр болуп калдык. Демек, ошол көчмөндөр оюна катышкан бардык спортчулардын кийимдерин дагы сиздер тигип аткан экенсиздер. Ырчылардын, чорчулардын, белгилүү атактуу адамдардын да кийимдерин сиздер тигип аткан экенсиздер. Ошол туурасында сүйлөшөлү деп сизди чакырдык. Бул жөнүндө сизге качан буйрутма келип түштү эле? Саламатсыздар, кутмандуу менен. Биздин Кыргызстанда жакшы бир кыргыздын историясын, тарыхын жаңылатып чыгарчу бир жакшы оюн башталып атат. Бул оюн менен спорт эле жагынан эмес, калган кол өнөр жагынан, кийимдердин тарыхы боюнча дагы көп нерселер чубалып чыгат деп ишенемин. Бул кыргыз элине сыймыктанганга көп жардам берет. Ушул проект боюнча бизге сунуш түшкөн болчу мындан 2 ай мурун. Анан ушул тендерден 2-3 ай мурун ушул тендерден биз уттук да. Ушуга эми бул өзү негизи эле Чапан өзү нукура көчмөн калктын эле кийими да. Анткени көчмөн калк дегенибиз биз мурда тоолордо көп жүрчүбүз, ушуга ыңгайлуулугу, шырылган окот көп тытылбайт, бекем болот. Аны үтүктөп кереги жок. Ошон үчүн баягы ата-бабаларыбыз ушу шырыкка токтогон экен да. Колго шырык. Денеге да жагымдуу. Бул шырыкка кир да жукпайт, анан өзү ыңгайлуу болот да. Бул баягы тоодо жүргөн адамга атта минип баратып кийим болсо, жерге отура калып төшөп койсо түшүктөй болуп калат да. Ошон үчүн бул көчмөндөр үчүн бул такыр эле жанынан чыкпаган оокат болгондо биздин айрымсалык бөлүгү. Бул биздин кыргыздар кичинекей кезинен баягы кары жашка чейин кийилген, азыр деле тоодо кийип жүрүшөт. Ошон үчүн азыркы биздин спорт оюнчуларга биз ушул кийимди тартуулаганды туура көрдүк. Анткени бул дагы спорт оюнуна катышкандарга, мисалы үчүн спортсмендер мындай өңдө, бул өңдү алсак, өң азыр биз кыз моделим келбей калган, ошон үчүн кыздардыкын алган жокмун. Бир чапан, анан бир да бир капюшону менен мындай узун чапан бар да спорт оюндарына, сары өңдө. Бул өңдөрүнүн баары тең ушул көчмөн оюнунун өзүлөрүнүн быйылкы жылкы өзүлөрүнүн визитный карточкасынын цветтерине кетти. Ушул цветтер ушул жерде колдонулат да. Муну алсак, мунун ыңгайлуулугу бул жерде ошо спорт оюнчусу жүгүрүп кандай оюндун түрү менен күрөшчүлөр күрөш менен занимать эткенге да ошого үстүнө кийип алса ыңгайлуу деп ушундайга токтодук. Анан бул калпагы менен ыңгайлашкан. Анан бул өзү дагы күндү да өткөзбөйт, күн тийгенде да кие берсе болот, кечкиси салкында да кие берсе болуп калат. Күндүзү салкын. Тердетпейт негизгиси, спорт оюнчуларын тердеттирбейт. Мырза спортчулар үчүн ушундай костюмдар, чапандар болот. Айымдарга да бар. Айымдарга могу сары цвет бар. Жана кичине капюшону менен аларга анан беркиндей жөнөкөй чапандар болуп калат да. Мана бүгүн албай калып турбуз. Жакында көрөсүздөр дебейинби? Могулар болсо бул аксакалдарга, бул аксакалдарга чапан, аксакалдардын чапаны бул калпагы менен болот. Мына ошондо бир жакшы композиция болот экен. Бул калпагы менен болот. Бул болсо чыптама болсо бул судьялардыкы. Аябай жакшынакай болот экен. Калыстар тобундагылар. Ушундай түстө болот. Судьялардыкы мына калпагы да ошондой болот. Окшош болот. Демек түсүнө түсү дал келиш керек. Бул болсо тренерлердики бири-биринен айырмаланып туруп, мындай калпагы менен көгүш жээк болгон. Бардыгына тең аракет кылдык, комплектовать этип, ошол кийин кийип жүргөндө дагы аларга ыңгайлуу болсун, ошол бир коллекция болуп кетсин деп ошондой жасалды. Жакшы, Жумагүл эже, даярдык аябай сонун экен, көрүп тургандай эле. Анан жакында эле Супарада бир этно фестиваль, этно көргөзмө өтпөдү. Ошол жакта угушубузча сиз калыстар тобунда болдуңуз, анан кийин жаш дизайнерлер арасында сынак өткөрүлдү. Кандай болду деги эле? Кандай деңгээлде өттү? Деңгээл аябай жакшы өттү. Мунун башталышы биринчи туру болсо, Ош регионунда болгон. Бул биз жанагы Страсбургда, Францияда көрсөтмө болгондон кийин эле мен Ошко барып, Ошто катышкан болдум. Ошто да аябай деңгээл жакшы өттү. Ал ушул көчмөндөр
оюнунун этно фестивалынын ачылышы болчу ошол жакта. Бул жерде азыр уландысы болду да. Бул жерде дагы ал жакта ошол региондогу жаш дизайнерлердин, кол өнөрчүлөрдүн иштерин карап, фэшн индустриясындагы иштермандардын иштерин карап, ким ушул көчмөндөрдүн оюнунун ачылышына катышат дегенге тандап келдик. Жакында болсо Супарадагы болуп атканда, анда дагы бул жак региондордон тандап алдык. Буюрса жакшы коллекциялар чыгат. Эми эмдиги жылкысын мындан да жакшы кылсак деп ойлоп атабыз. Анткени өзүлөрүнө ошо этника тематикасын, көчмөндөргө деген теманы коюп туруп, ошого атайын жасалган болсо деп. Эми быйыл убакыттын тарынан баягы жетишкенче жасашты, бирок жакшы кызыктуу элдерге, күйөрмандардын черин жазганга жакшы коллекциялар бар да. Андан да сырткары бир нерсени айткым келип атат. Ошо жакында эле Францияга да көргөзмө менен баргансыз. Ошо чапандар менен ал жакында эл аябай кызыгып көргөн экен. Бирок бизге ал көргөзмө, ал коллекция көрсөтүлө элек. Ошол көчмөндөр оюнунда көрсөтүлүп калышы мүмкүнбү? Ушуну атайын биз ушул көчмөндөр оюнуна бир сюрприз кылалы деп ошо чыгарбай атканбыз да. Ошол бул коллекция аябай чоң, 40 болуп калат. Эми аны жок деген 25-ин көрсөтсөк деле, баягы бул биздин кошкон салымыбыз ушу көчмөндөр оюнуна элди кубандырганга бир жаңылык кылалы деп ошону даярдап атабыз. Буюрса алга да күбө болосуздар. Кайсыл күнү көрсөтүлөт болот экен? 5 сентябрда. Жакшы, ал эми ошол жакта эле чет өлкөдөн көптөгөн ошол эле спортчулар келет, көптөгөн коноктор келет, бардыгы деген гөлдү да жакшы көрөт эмеспи? Андан сырткары мен ойлойм, сиздердин коллекцияңыздарды көрсө, сөзсүз түрдө ушундай пахта кийимдерин балким алгылары келип калышат. Ошондо сиздер аларга бересиздерби? Мындай сатып бересиздерби деген. Сатканга даярсыздар демек. Ооба, биз параллель ошол малда Beta Stories'ке ошол жаңы чыгармаларыбызды чыгарабыз. Ошо показ көрсөтүлгөндөн кийин ошондо жаккан нерселердин кээ бир кийимдерин ошо Beta Stories'тин 3-чү этажында бутигибиз бар, ошо жерге чыгарганга аракет кылып атабыз. Мындай бир суроо бергим келип атат. Мен аябай эртеден бери ушундай сиздин чапаныңызды кийип отурам, кийип турам, ушундай денеге жагымдуу, бирок тердеткен жок, сиз айткандай ысыткан жок да. Анан кийин ушундай бир чапанды мырзалардыкын дейинчи, тигип чыгыш үчүн канча убакыт кетет жана сиздерде канча айым заты кызмат кылат? Уз айымдар. Бул жакшы суроо да. Менде ушул жакшы оокаттарды жаратып аткан менин ушул командамда 15 кыздын кол тери десем болот да. Бул эмгек аябай оор болуп атат бизге, анткени муну бардыгы колго жасалат. Колго жасалат да, көбүнчө бүт эле колдо бир чапандын кол ишин жасаган чакта 1,5 күн кетет. Бир эле кызым иштегеннечи. Ошон үчүн баягы көбүнчөсү ушу кол жумуш менен иштегендер көп да. Анан эмгеги көп. Эми муну баягы ичин машина менен бекитип деле кете берсек болот. Эми бул ыкманы мен карманганым, анткени бул баягы ата-бабанын уктап аткан чапанын көтөрүп чыгып аткандан кийин ошол ыкманын кээ бир элементтерин бускун келбей атат да. Анын оңой жолдорун деле тапсак болот, бачым бүткөндөрүнчү. Анан бирок эми биздики оор жолун таптык. Эми бирок ошо менен баягы кыргыздын нукура кийимдин демин берип атабыз. Ошо менен баягы күчүн берип атабыз. Балким ушул менен айырмаланып атат биздин кийимибизчи. Муну кийгенде ар бир адам өзүнүн баягы күчтүүлүгүн сезиш керек. Өзүнүн баягы түп тамырыбыздын кандай жасап келген оокатты кийип аткандай болуп сезиш керек. Ошон үчүн баягы бекемдигин дагы жакшы катуу жип менен жасап, эми баарын аракет кылып атабыз ошол илгерки демди жеткизгенге депчи, бирок жаңы стилде. Чындыгында денеге жагымдуудан дагы сырткары баягы сонун экен да, өзүңдү чыныгы кыргыз кызы сезип, баягы кыргыз жигити сезип, аябай кубануу сезим болот экен. Урматтуу төгүлүүчүлөр, айтып кетсек, бизде дагы мындай жашынакай турган менин көйнөгүм, чапан бардыгы бул эженин студиясында жасалат. Эң сонун. Сиздерге чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошо көчмөндөр оюнунда бир сонун салым кошуп атасыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Азаматсыздар, ийгилик сиздерге. Рахмат, көчмөн оюну жакшы ийгиликтүү өтүп кетсин, ошону каалайбыз. Көчмөндөр оюнунан көрүшөбүз. Рахмат.